Кудайдын чакырыгы 23 февраль. Ошентип күнөөнүн бийлигинен бошотулуп, адилеттиктин кулу болуп калдыңар. Кул болмок турсун, бирөөгө баш ийүү алсыздыктын белгиси катары каралат. Бирок жазуунун негизинде карасак, адам дайыма бир нерсенин кулу. Маанилүү суроо: эмненин же кимдин кулусуң? Жогорудагы аятта күнөөнүн бийлигинен бошонуп, адилеттиктин кулу болуп калдыңар делет. Күнөөнүн кулугунан бошонуу бул жаңы нерсенин башталышы. Көптөрдүн түшүнүгү боюнча куткарылуу бул жаман нерселерден, күнөөдөн, жазадан бошонуу эле. Жогорудагы аяттын негизинде куткарылуу бул бир бийлик астынан чыгып, башка бийликтин астына өтүү. Буга чейин каардуу кожоюндун кол алдында болгонбуз. Эркиндикти убада кылган, бирок көз карандылыкка алып келген кожоюн. Кубанычты убада кылып, бирок боштукка алып келген кожоюн. Өмүр убада кылып, өлүмгө алып келген кожоюн. Машаяк болсо, башаламандык үчүн эмес, жаңы жашоо үчүн куткарат. Адилеттиктин кулу болуу, Исага толук таандык болуу. Кул деген сөздүн өзү эле жаман угулат. Бирок адилеттиктин кулу болуу, сүйүүгө толгон мырзанын кол алдына өтүү. Өзүбүзгө суроо берип көрсөк, мен кайсы мырзанын кулу болуп жатам? Менин чечимдеримди ким башкарып жатат? Менин баалуулуктарым кандай? Өзүмдүн убактымды, ойлорумду жана күчүмдү кимге берип жатам? Эгерде биз Исаны өзүбүздүн мырзабыз кылып тандаган болсок, жашообуздан дароо эле билинет. Жазууну жакшы көрүп, окуп баштайбыз. Адамдарды сүйө баштайбыз. Ыйык жашоого умтулуп баштайбыз. Күнөөнү жек көрө баштайбыз. Адилеттиктин кулу болуу төлү көмөргө алып барат.